Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын берди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Радио жыштыктар ресурстарын узартуу жана кайра терроризмдөө байланыштуу кылмыш иши боюнча өкмөттүн дарегине айтылган айыптоолордон улам тергөө объективдүү жана ар тараптуу жүзөгө кызыкчылыгында ар кандай тергөө органдарына кысым көрсөтүү боюнча айып тартууларга жол бербөө үчүн кыска мөөнөттүү эмгек өстүрүүнө кетүү чечимин кабыл алгам. Буга чейин айтып келгем, дагы да бир ирет баса белгилеп айткым келет. Бул ишке менин эч кандай тиешем жок. Ал эми менин дарегиме айтылган айыптоолор негизсиз болуп саналат. Менин 2 жумалык эмгек эргүүмдүн учурунда тергөө органдары мага кандайдыр бир маселелер менен кайрылышкан жок. Тергөө бардыгын өз ордуна коет жана чыныгы мыйзам бузууларды аныктайт деп ишенем. Бирок иликтөө иши соңуна чыга элек. Бүгүнкү күндө өлкө коронавирус инфекциясына каршы туруп, анын экономикага келтирген кесепеттери менен күрөшүп жаткан татаал шартта. Өкмөт туруктуу иш алып барып, жарандардын толук ишенимине ээ болуусу зарыл. Ал эми белгисиздик абалы өкмөттүн толук кандуу ишине тоскоолдук келтирет. Ушул өңүттө алып караганда мен өзүмдү премьер-министр ыйгарым укугунан баш тартуу чечимин кабыл алдым. Президент Жээнбеков Сооронбай Шариповичке, жогорку кеңештин депутаттарына, өкмөт мүчөлөрүнө жана жалпы кыргыз элине менин премьер-министр катары иш алып барган 2 жылдан ашуун мезгилимде үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүп кеткендиги үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Өкмөт микроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо жана анын экономиканын мындан аркы өнүгүүсү үчүн негиз түзүү боюнча башкы милдетин аткара алды деп эсептейм. Өз ишимди мындан ачык айкына иш алып барып, жалпы ишке пайдамды тийгизүүгө аракеттендим. Жана келечекте да өз билимимди жана топтолгон тажрыйбамды өлкөнүн жана коомдун бакубаттуулугуна жумшоо мүмкүнчүлүгүм болот деп ишенем. Өз сөзүн Мухаммедкалый Абылгазиев ушундайча жыйынтыктаган. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.